Саламатсыздарбы? Эгер кимдир бирөөдө приступ болгон болсо, ал өзү абдан жакшы түшүнөт. Аны сөз менен айтыш да кыйын, бирок почечная колика деп коет да орусчасы. Бөйрөктөн чыккан каналга таш туруп калганда бөйрөктөн зара келет дагы, ошол таш тосуп турган болот да. Бөйрөктөн зара эч жака чыга албай, бөйрөк шишип, ошого приступ берет. Аябай каттуу оору болот да. Абдан каттуу оору болот. Эч нерсе кыла албайт, обезболивающий жардам бере албайт. Ошол кезде эмне кылыш керек? Эң биринчи обезболивающий жасаш керек да. Кетанал, баралгин деген обезболивающийлер билебиз. Ошолорду эгерде биз венага берсек, тамырга берсек, анда тезирээк жардам берет. Эгер жамбашка укол берсек, анда ал где-то 15-20 мүнөттөн жардам берет. Эгер кетанал дары ичип алсак, ашказанга, ал бир сааттан жардам берет. Ошон үчүн эң тез жардам бул тамыр аркылуу обезболивающий жасаш керек. Ошондой оору кезде.